шаарында жайгашкан Жапалак авто базарында Япониядан келген, ошондой эле Европадан, Кореядан келген автомобилдер аябай көп. Алардын катарында биздин Део Лабо деген машинебиз дагы аябай бизде түштүк региондо популярдуу десем да жаңылышпайм. Эмнеге дегенде бул 08 объемдо көптөгөн ишти аткарат экен. Ошон үчүн азыркы учурда Жапалак базарындагы бир Япониядан, Кореядан келген Лабо автомобиль боюнча сиздерге айтып берсем, бул автомобилдин ээси айтты, азыркы эле учурда жазда келген экен Кореядан. Кореядан келгенден кийин бул жакка келип оңдоп жасап минип атыптыр, бирок 1,5 эле ай болуптур ошол жакшы иштеп атканына. Өзү ошол Кара Суу районунда, Кара Сууда иш кылат экен. Эми азыр сатыкка алып чыгыптыр. Азыр сиздер менен бул Лабо автомобилин чекиден көрүп чыксак. Бул жакта номери турат, номерин дагы карап алсаңыздар болот. Анан дагы газ деп коюптур. Бул газ да барбы ака ичинде? Газ да барбы? Газ пропанбы, бутан? Пропанбы? Пропан. Жазда алып келинген дейт Кара Сууга. Бирок эми ушу 1,5 ай болуптур. Жакшы иштеп атканына 240 000 сом деп айтып атат. Карасаңыздар болот өзүңүздөр. Автомобиль деген жапжаң эмес, орточо абалда. Бул автомобилдердин дагы жакшы жагы аз расход алат дагы, көбүрөөк ишти жасайт. Сиз спорт автомобилге акчаңыз жетпей атса, жумушуңуз ушул жүк ташууга жакын болгон болсо, ушул Лабо автомобилин алып иштетсеңиз дагы болот. Лабо автомобилдерден ошосу жакшы, бул чакан, аз бензин ичет, бирок жакшы жасайт ишти. Арт жагында дагы карасаңыздар болот, арт жагы жакшылап алды экен. Эми Кореядан келген, менимче бир аз убакыт туруп калган. Анан булардын автомобилдердин арт жагында груз ташыган үчүн арт жагы кичине жакшы эмес абалда туруп калышы да мүмкүн. Мына шмаштарды көрүп турасыздар, ичинде ачып жабыккан сайын эле сырлар чыгып, краскасы кетип калган. Бирок буну чирик деп айтканга болбойт. Бул жөн эле краскасы чыгып кетип калган. Неге дегенде автомобиль дайыма ачып жабылат. Мына иш жагында көрсөңүздөр болот. Автомобилдин сол капталы мына баллондор деген орто эле абалда экен. Эң башкысы арт жагында түрүгүндө чириктерин карап койсок экен. Мына буякта дагы бир чирикче бар экен, кичине рессорлор турат жайында. Түгүндө каптаган темир бар экен. Ошо темир атайын түгүн аны газ болгонун кармап жаап турат экен. Көрсөңүздөр болот, мына газ пропан дейт. Пропан газы менен балаш сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Газды жапкан жагы эле кичине чирип калыптыр, а так машина жакшынакай абалда. Арт жагында түктөрүн карасаңыз болот. 2001-жылкы өтүдү эле. Эски эмес, ошон үчүн автомобилдин арт жактары түп жагы чириген абалда эмес. Эң коркунучтуусу Кореядан келген автомобилдердин түп жагы көбүнчө чирип кетет. Бирок жаңыраак болгон болсо, анан кийин жакшы сакталган болсо, ал чирибейт. Көбүнчө чириктери бул Россиядан келген автомобилдерде байкалат. Неге дегенде Россияда иштетилген, жолго себилген туздар айып болуп, машиненин түгүн жеп салат. Оң капталында байкасаңар болот. Автомобиль жакшынакай эле состоянияда экен. Чирик деле эмес. Жакшынакай. Азыр арт жагынан арагынан ачып кирип берели. Автомобиль эң мыкты автомобиль. Не дегенде жүктү баарын ташайын ушулар.
Автомобилди жүргүзүп көрдүк. Эң башкысы биз дагы пробегти дагы байкап коюшубуз керек. Неге дегенде пробег бул эң главный нерсе. 357.232 километр экен. Ошол жерди басыптыр. Мына алдыңкы жагын көрсөңөр болот. Рөлдөн отуп каптап койгон. Бул жагында скорость дегендей. Коробка механика. Өзүнүн родной калихский и танк дейт. Танк деген бар экен. Танк Део деген музыка ойноткучу. Ошол автомобиль жакшынакай эле состоянияда. Өзүнүн 2001 жылкы состояниясын айтсам жакшы элем. Неге дегенде Кореядан алып келинип ушул жака келип жасалган машина экен. Кээ бир жерлери дагы урулган жерлери дагы бар экен. Бул эми эмнеден урулган Кудай билет. Балким ошол транспортировка учурунда бирдемке кокусан тийип калгандыр. Ошол эле болушу мүмкүн. Автомобилдин мотору 1.8 объемдогу мотор. Эң кичинекей, эң сонун мотордун десем да жаңылышпайм. Неге дегенде бул машинени оңдойм десеңиз, ушул сиденьясын көтөрүп туруп эле ачып алып карай берет экенсиз мотор жагын. 1.8 объемдогу мотор. Машиналердин дагы моторлору жуулбаганын дагы байкасаңар болот. Неге дегенде жуулган мотор бул оңдолгон мотор, жуулбаган мотор бул оңдолуп эле иштеп аткан мотор болуп эсептелинет. Мына 0.8 объем Матиз менен Тиконун эле мотору, бирок ошогон чоң нерсени, чоң ишти жасайт. Сонун чалгыла автомобиль силерди күтүп турат. Бошто жайгашкан азыр учурда.